Урматтуу замандаштар, дагы бир жолу Кушубак Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн бизде студиябызда деп койсок деле болот. Негизи Американы данный время покорять этип, эң блогерчилардын эң астында кетип жаткан Ширин айым менен бүгүн жолугушуп калдык. Анткени көптөгөн мекендештердин ушундай бир суроолору менен Ширин айымдан маек алайлы деп чечтик. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда достор, жүрүңүздөр. Саламатсызбы Ширин айым? Кушубак Кутман кечиңиз менен сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Ден соолуктар. Эми баягы билесиз да, кыргыз дейт, кармаган жеринен канча карып кетет демекчи. Биз сиз келген жерден сиз даярсыз, мен аны билем. Анткени сиз деген кыргыздын ушундай бир өтө эмоциясы күчтүү, абдан сонун кыргыздын айымдарынын бирисиз. Мен буга толук ишенем. Анткени улуу элим сизди колдоп турат. Анткени сиз улуу элдин кызысыз. Аны эмесе сөз башынан болсун, Ширин айым. Айта кетсеңиз, алгачкы жолу Америкага келе жатканда ушундай кайсыл убактардан баштап ойлоно баштадыңыз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жака келебиз да. Жака мурунку жылы август айында келдик. Ойлонгонубуз 1-2 айдын ичинде эле чечим чыгарып келгенбиз да. Ошо неожиданно болуп калды. Баштан басты. Жок, айдыр, нормально. Кете берет. Болуп калды. Кетиппи деп эле басмастан чогулуп кетип калды. Абдан сонун. Ошондо сиз балдарыңыз менен келдиңиз, жолдошуңуз. Бул жакта дагы сиңдилериңиз дагы бар. Бар. Абдан жакшы экен. Кандай анан Америка сизге кандай бүгүнкү күндө ушундай бир жакшы жагынанбы, кандай жагынан эмнелерди көрсөтүп атат, эмнеге кандай ситуацияларга туш болдуңуз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Келгенибизге 8 ай болду. 8 айдан бери акыркы 2 айы кичине окшошуп келди. Ага чейинки 6 айы эмне болду. Не знаю, ожидание реальности деп айтса болбойбу, бирок адаптация мен болду да, эмнеге билбейм. Может, биз балдар менен болуп калдык, 100% баардыгы алмашып кеткен үчүн болушу мүмкүн. Иши болуп башында эмне кылсак деп жүрдүк да, артына кетип калсакпы деген ойлор келип атты да. Бирок Кудайга шүгүр, азыр көбүнүп жакшы, вроде всё нравится. Эми могул жак тынчыды да. Абдан сонун. Өзү негизи билесизби, кыргызда дейт бир сөз бар да, бул бир жерден бир жерге көчүп келүү деле бул өзүнчө эле бир мындай бир адаптация деген сөз өзү эле кыйын нерсе да. Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар да, конуш тандабай, коңшу танда деп. Ушундай бир бул жака ата бабабыз басып келбеген жерге келип, ушундай бир секин отуруп ташып атабыз, Кудай кааласа, мына өзүңүз билип тургандай. Анан азыркы жумуштарыңыз кандай болуп атат, кандай алдыда пландар, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз, мекендештерибизге ушундай мотивацияларды бере кетсеңиз. Баштагыдай эле такси, доставка азырынча, бирок пландарыбыз буюрса бар, жакшы пландар бар. Эми жакын арада 1-2 айдын ичинде ишке ашып калса, чоң машина айдап калабызбы, же болбосо башкасын алабызбы? Эме бар да. Свет в конце туннеля появился деп атпаймынбы? Абсолютно туура айтасыз. Аракетин кылып атабыз. Бирок эмекени кыйын эле экен, башына келип адаптация болуп көнүп кетиш Америкага өтө кыйын экен. Бул жака келип көнүп кеткен адамдар, көнүп кеткен именно кыргыздар молодец экен да, особенно мурун келгенде. Связь жок, интернет жок. Бизге азыр эми баары бар бул жакта. Чикагода иштеп жүргөндө эле жүк болуп калды да. Анан мурункуларга баа бердим. Абдан сонун. Айта кетсеңиз, ошондо сиз алдыда тракка чыгайын деген ойлоруңуз бар окшойт. Азыр ошол жөнүндө уккандай болдум. Анткени
жолдошуңуз экөөңүздөр тең тракка чыгайлы деп чечтиңиздер окшойт, мен ойлойм, туурабы? Сизге ким айтып берип анын баарын? Жок, мен негизи адам мындай сүйлөп калганда эле ошондон улам бир суроолор пайда болуп атат мен. Жакты көздөй бурулуп атат мойнуңуз. Абдан сонун. Негизи көптөгөн адамдардын историясын карасак, Америкада успешный бизнес кылган адамдардын көпчүлүгү ошол азыркы эле трак компаниянын жетекчилери, азыркы эле көптөгөн ушундай бир чоң бизнесте ийгиликтер жаратып жаткан адамдар бардыгы трак айдоодон баштаган экен да. Бир ступенька бар экен, доставка, такси, анан трак болуп кетет. Анан биз ошол таксидебиз. Абдан сонун. Мен ойлойм, Кыргызда кыбыраган кырашат деп коет. Кудай кааласа бардыгы алдыда. Бүгүн жашоонун акыркы күнү эмес. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер ойлогон оюңуздарга, көздөгөн максатыңыздарга Алла буйруса албетте жетесиздер. Баягы бир сөз бар го, билесизби? Бир Кыргызда бир жакшы ырдын саптарында келет да. Түйшүктөнүп кайра эле дейт. Түбү бүтпөйт санамдын дейт. Ошон үчүн тирүүмүн дейт. Ошол үчүн адаммын дегендей. Мен да ойлойм, сизде мотивация деген өтө көп экен. Абдан сонун сезип турам, мен даже мага чейин келип турат. Энергияңыз ушундай күчтүү, илгерки биздин айымдарыбыз, баатыр айымдарыбыздын сүрү келип турат. Анткени билесиздерби, биздин баатыр айымдарыбыз Курман Жандатка, Кыз Сайкал энекелерибиз абдан күчтүү болушкан. Ошолордун деми, ошолордун бир сүрү ушундай бир сезилип турат. Айта кетсеңиз дагы бир сөздөрдөн Америкага келе турган адамдарга кандай бир советтерди айта кетсеңиз, айта кетесиз. Дайыма эле. Кыргызстанда жакшы жумуш бар, үйүңөр болсо, анда если вас все устраивает в вашей жизни, жөнү приключения издеп аткан болсоңор, анда жөнү коюш керек да. А если мен ушу жашоомду алмаштырам, мен ошого барышым керек, же болбосо ушу Американы мечтать этип каалап аткан болсоңор, анда кетиш керек. Негизи бул жагы эмне десе жүрүш керек. Абдан сонун. Бирок сиз азыркы убакта TikTok'то самый ушундай бир успешный блогерчилардын катарына кирип жатасыз. Ал жагынан эч бир мындай бир биз наоборот сизди колдоп коштойбуз. Анткени бул сиздин визиточная карточкаңыз. Анткени кандай сен өзүңү бул жашоодо реализовать этсең дейт, сен ошондой адамсың дейт да. Бул жагынан сизге абдан сонун ийгиликтерди каалайбыз. Блогер болуп калышыңыздын себебин дагы айта кетсеңиз. Мен өзүмдү блогер эсептейм. Мен аны видеолорду баштан тестре тартып баштагам. Өзүмө барып тартып, кичине просмотрлары бар азыр. Ойлондум, в дальнейшем, может, раскачаю деп, я 100 000, 200 000 болсам, блогер деп официально. Мен ойлойм, сиз уже раскачали. Вы уже успешные люди. Ошондуктан без сомнения, без никаких уверен эле, то есть ишеничтүү эле айтсак болот, сиз успешный блогерчилардын катарындасыз деп. Ошондуктан урматтуу достор, анда эмесе бүгүн кыргыз элине болгон бир эки каалоолоруңуздан айта кетиңиз эми Ширин айым. Азыр Чикагода, Америка Кошмо Штатында жүргөн мекендештерибизге каалай элем. Кайда жүрсөңөр да аман эсен болгула. Ден соолук, терпение и сил. Рахмат жакшы каалоолоруңуз үчүн. Абдан сонун маек болду деп ойлойм. Рахмат ушунчалык көңүл буруп, ушунчалык бизди сыйлап, алтындай убактыңыздарды бөлүп, бизге ушундай, биз менен жолугуп ушундай интервью бергениңиз үчүн бар болуңуз, үй бүлөлүк бакыт, эки дүйнөнүн бактылуулугун көрүңүз, эч качан бул жашоонун жаманчылыгын көрбөңүз. Жакшы күндөрдө көрүшөлү. Чикагодан дагы бир жолу саламдар. Bye bye guys. Thank you so much. Be happy, be safe. Жигиттер, Арзан кафеси барыңыздарды бүтөт. Ошондо бүгүн мекендешибиз менен да жолугуп калып абдан сонун болуп турасыз.